Жалал Абад облусуна караштуу Нокен районунда 12 жаштагы бала үйүлгөн пактанын алдында калып набут болду. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын баспа сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда окуя 27 октябрда Сакалды деген айылда болгон. Өспүрүм кошуна үйдө жайылган пактанын жанында ойноп жаткан. Баланы үйүлүп турган 3 тонна кебез басып калып, ал тумчугуп каза болгон деп жазылат маалыматта. Айрым билдирүүгө караганда баланын ата-энеси Орусияда экени айтылууда. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков Түркиянын негизделгенине 95 жылдыгына арналган иш-чарага катышуу максатында Стамбулга учуп кетти. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирген. Маалымат боюнча журт башчы бүгүн Түркия президенти Режеп Тайып Эрдогандын чакыруусу менен кетти. Анда Түркия Республикасынын негизделгенинин 95 жылдыгына арналган жакшы саамалыктарга катышат. Ошондой эле Жээнбеков башка мамлекет башчылары менен бирге Стамбул шаарындагы жаңы аэропорттун ачылыш аземине да катышаары белгилүү болду. Акыркы убакта болуп өткөн окуялардан соң бизде эмне көп, сапатсыз министр көп болуп кетти өңдөнөт. Өз милдеттерин так аткара албаган аткаминерлер коомчулукка эмне пайда алып келет, бул суроо. Ошон үчүн Нурбек Нурсултанович, сизге эскертүү. Эгерде министрликтин ишин оңдобосоңуз, мына 2 айда 6 өкмөт мүчөсү алмашты. Очень интересный российский учебник, очень интересный, скажем, математика, которую этот учебник построен и разработан. Я стараюсь. Нехватка времени, просто физически нехватка времени. 24 часов не хватает, потому что я с работы ухожу, самое рано в 9 часов вечера. Это рано. Ошон үчүн бул маселе абдан бизге уят маселе болду көтөргөндө. Депутаттарыбыз көтөрүп атат. Президентибиз да көтөрүп атат. 637 миллион сом эсеби жок экен. Эсеби жок эмес, алынган, сарпталган, бирок биздин баланста жок болуп атат. Ошон үчүн менин сунушум финанс министри Касымалиевге сөгүштейли. Бул ишенич болуп атса, мен иштеп берем. Эгер ишенич болбосо, анда мен эртең болсо да кетүүгө даярмын. Кыргызстан социал-демократтар партиясынын өкүлү мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмиянов тергөө менен кызматташып жатат деген пикирди четке какты. Ошондой эле анын атайын даярдалган ушак жана чагымчыл катары сыпаттады. Бул тууралуу Азаттык уналгысына Кундуз Жолдубаева билдирген. Жогоруда айтылган сөздөрдү Илмияновдун жактоочусу Сергей Слесарев дагы маалымат булактарына кабарлаган. Эске салсак, Икрамжан Илмиянов 20 октябрда Орусияда кармалып, Бишкекке алынып келинген. Саясатчы Азымбек Бекназаров Азаттык радиосуна интервью берип жатып, экс-президент Алмазбек Атамбаевдин саясатка аралашып жаткандыгын сындады. Бекназаров Атамбаев президент кезинде да, кызматтан кеткенден кийин да Кыргызстан социал-демократиялык партиясына мүчө болгону туура эмес деген пикирин билдирди. Эскерте кетсек, Алмазбек Атамбаев 22 октябрда Москвага жеке жана партиялык деп аталган иштер боюнча учуп кетип, 28 октябрда кайтып келген. Экс-президенттин бул сапары коомдо талкууга түшүп, келет-келбейт деген эки жээкке бөлгөн. Атамбаев өзүнүн тагдырын өзү чечет. Эгер бир жерин кызып, ушул тагдырына кайыл болуп, мураскорун болуптур иште деп көз чөп саясатка аралашпай отурса, тагдыры жакшы эле болот. Жок, сени мен адам кылган, мен өзүм кайра жайлайм деп меме тиги Тарас Бүлбөккө окшоп гүпүлдей берсе, аягы жаман менен бүтөт. Социал-демократтардын лидерлигинен кетиши керек деп ойлойбуз биз. Эми өзү президент партияда турбаш керек да. Атамбаевдин бир чоң катасы
президент болгондон да партияда турду да. Конституцияда жазылган. Ал бардык партиялардын, бардык элдин президенти. Жок, ал СДПКнын гана президент болуп туруп ошону колдоп жүрдү. Азыр да экс-президент катары, Отунбаевга окшоп, же башка дүйнөлүк экс-президенттерге окшоп фонд ач, мемуар жаз, жанагы кайрымдуулук фондорду түз. Бирок мен саясатта кылам деп ал кайра президент болом дебейт менин билишимче. Ал просто мес, өч алыш. Учурда президентке жакын болуп таасир берем деген депутаттар бар. Кимдер кимге таянып, кимден аянып калган элге маалым. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков Марал радиосуна берген маегинде билдирди. Анын айтымында азыр жогорку жак эмне дейт экен деген көрүнүш мурдагыдай эмес. Мурда президенттин аппаратынан фракция лидерине өзгөчө команда берилчү. Бирөөлөр аппаратты башкарып койбосо, ал чынын айтканда мамлекеттин мындай бир жарым болбосо, жарымын жарымсыз башкарып калган ал чындыкта. Анын баардыгын айтчы. Бардыгын айтчы. Бирок эч кимиси ачыкка чыгып бетин айта алган жок, учурунда. Бетин айта алган эмес. Азыркы мына жүрүшпөйбү? Өкмөттө жүргөн министрлер, азыркы өкмөт башында жүргөндөрдүн мен бетине коюп берем. Бардыгын айтчы да, нондагы чечип койбойсуңар, буну мындай кылбайсыңар, буну мындай кылдырсаң, колдору минтип көргөзчү да, минтип тияк кантет, тияк деп минтип. Ошолордун баарын таң калам деп айтпайсың мындай десең, атын атагандан коркчу. Экрандын атын атагандан корккондор бүгүн азыр бийликте иштеп атат. Атын атагандар эмне деп аташчу анда? Минтип айтчы. Тигиден уруксат алдыңарбы? Тиги менен макул. Рөлдү көрсөтүш экен. Шопур не деп атат, Шумахер не деп атат, ачыгын айтышчы. Муну алардын баардыгы бүгүн иштеп атпайбы? Дагы ошо министрликте.